Тапшырмаларды аткаралы. Аралаш амалдар ондук жана жөнөкөй бөлчөктөргө. Так, ошондо 0,75ке 4/1 кошсок 4/1 бул 0,25, Анан 0,75ке 0,25 кошсок 1 болот. 1-ди 0,5ке бөлө турган болсок, демек, өтөрдү бул жака жылдырсак бул 10 болуп калат. 10ду 5ке бөлсөк 2 чыгат. Андан кийин бул жерден бөлүүнү биринчи аткарышыбыз керек. Ошондо 2,1ди 2ден, то есть 2ден 1ди бөлөм 10дон 4кө экен, Ошондо 2ден 1ге тийишпейм. Анан 4төн 10 боло алмаш калат. Бул экөө кыскарып кетсе, так, жер эмне болуп калат? 5 болуп калат, Ошондо 4төн 5 болуп калат. 1,4төн 1 болуп калат экен, Так, 1 макул 4төн 5, анан 1,10 бул биринчиси 1,4төн 1 чыкты. 4төн 1ди ондук бөлчөккө айландырып коелу. Ошондо 1ди, мисалы үчүн, муну ондук бөлчөккө айландырганда 4төн 1ди билебиз, 1ди 4кө бөлүп коюшубуз керек. Ошондо мындай болот. 2ден берсем 8 болот. 2 0,025 болуп атат. Ошондо 0,25ке 1,5ке 0,125ти кошо турган болсок 1,175 чыгат экен. Так, андан кийин 1,5ке 2ден 1ди кошсок 2ден 1 0,5 болот. Ошондо 2 болот. 2ни эмне кылат экенбиз? 10дон 4кө бөлүп коет экенбиз. Ошондо 2 көбөйтүлгөн 4 мындай 10 болот. Бул экөө алмашып, бул жер 2 болуп калса, 10ду 2кө бөлсөк 5 чыгат экен. Анан кийинки тапшырманы аткарсак, могу экөөнү биринчи биз көбөйтүшүбүз керек болот. Көбөйтө турган болсок, 8 жерде 5 40 болот. Ошондо 2ден 1 кошулган 4төн 1 кошулган 5тен 1 кошулган бул эмне болуп калат экен? 40 болуп калат, 40тан 1 кошулган 10дон 1 болуп калат экен. Мында бардыгын эмне кылабыз? Эми жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек. Жалпы бөлүм 40. Ошондо 40 болуш үчүн 2ден 1ди канчага көбөйтөбүз? 2ден 1ди 40 болуш үчүн 20га көбөйтөбүз. Мына кошулган 4төн 1ди демек муну 10го көбөйтөбүз, 40 болуш үчүн 5тен 1ди 8ге көбөйтөбүз. 5ти 8ге көбөйтсөк 40 болот. Анан так, азыр так, андан кийин 5тен 1ден кийин 40тан бирибиз бар. Анан 10дон 1ди эмне кылабыз? 4кө көбөйтүшүбүз керек болот экен. Ошондо бөлүмдүн бардыгы эмне болуп калат? 40 болуп калат. Ошондо 20, бул жерде мунуку плюс 10, андан кийин плюс 8, андан кийин плюс 1, андан кийин плюс 4 болот экен. Бардыгын эсептедикпи? Ошондо эми бардыгын кошолу. 20га 10ду кошсок 30, 38, 39, анан 43 болуп калат экен. 43 бөлүнгөн 40 бул 1,40тан 3 болуп калат экен. Мына ошентип иштейт экенбиз. Кийинкини иштей турган болсок, бөлүүнү биринчи иштешибиз керек болот. Мына жака иштейин. 125, 10, 10дон 5 болуп атат да, бөлүнгөн 4төн 1 болсо, бул экөөнү кыскартабыз. Азыр 125, 10 көбөйтүлгөн 4 болуп калат. Ошондо могу экөө кыскарып кетсе, бул 2 болот. Бул 5 болот, 125ти 5ке бөлсөк 25 болот. Анан 25ти 2ке көбөйтсөк 50 чыгып калат экен. Могу жер 50, 50ге 5ти кошсок 55 болот экен. Андан кийин 1ге 3төн 1ди кошсок 1,3төн 1 эле болот. Экөөнү мындай жабыштырып койсок болот экен.